Менде мындай суроо болуп жатат дейт. Устаз, азыркы көпчүлүк эле оронгон аялдар Инстаграмда үй бүлө жана бала тарбиясы жөнүндө окутуп жатат, бирок аларга контроль кылган бирөө барбы, илими жок эжелер көпчүлүгү дейт. Эми ал эжелердин илимине, аброюна шек күмөн келтирбейли, Аллах ыраазы болсун. Ар ким өзүнүн абалына, билгенин деңгээлине жараша сабак өтүп атат, бирок жалпы контроль болуш керек. Контроль болбосо кыйын. Ар ким анан адиси деле, адис эмес деле сүйлөй берсе, кече күнү пирамида оюндарында жүрүп, бүгүн жолук салып акыл үйрөтө берсе болбой калат. Адам мээнет кылыш керек. Мээнет кылыш керек. Биз эч кимдин аброюна шек келтирбейбиз, бирок илим, акыйкат ушундай. Мисалы, бир адам ооруп жатып калса, бардык эле адам жок, мен ушинтип интернеттен окуганмын, ушундай китептен окуганмын деп эле ал балким ал кишинин приступ болуп жүрөгү ооруп аткандар, бутун кармап, башка кылып операция кыла бербейт. Атайын адис, китеп менен окуган адамга деле сиз, же диплом сатып алган адамга деле сиз барып операция бычактын астына жатпайт го. Канча мол тажрыйбасы бар, канча адам мындай тажрыйбасынан ийгиликтүү болду деп издеп отуруп адам барат. Акыреттеги бул маселе, бул өтө кырдаал маселе. Раматылык Чубак устазыбыз тагдыр экен, айла жок, бул аманат, могу суроо жооп сабак иши моюнга жүктөлүп отурат. Болбосо бул өтө кыйын нерсе бул. Элестетиңиз, анан билбей маселе айткандын күнөөсү канчалык болот. Жок, адам сабак катарында эмес, жакшы сөзүн айтып эмесе бир жөн, бирок аял кишинин биринчи моюндагы милдети, биринчи бакыты, биринчи өзүнүн үй бүлөсүн бактылуу кылыш керек. Өзүңдө бакыт болбосо бирөөгө кантип бакыт айтасың? Өзүңдө бакыт болбосо, мисалы, бул эч ким өзүнө кабыл албасын. Бул жалпы айтылып аткан маселе. Өзү күйөөсүн наразы кылып, же болбосо кайсы бир молдо өз аялдары менен ажырашып жүрүп, аялдар капа болуп каласың, эки тарапты айтып атам. Анан эркектер келип айтып атса, бул кандай болот? Биринчи өзүң үй бүлө менен бузулбай жакшы жаша. Өзүң аялыңа жакшы мамиле кыл. Өзүң күйөөңө кызмат кыл биринчи. Балдарыңа тарбия бериңиз өзүңүз биринчи. Анан эрден эр алмаштырып, төшөктөн төшөк, аялдан аял алмаштырып отуруп, анан кандай болуп калат бул маселе? Бул сөз кайра айтылып айтам, эч кимге даректелип аткан жок. Бирок адам биринчи тегерегин, үй бүлөсүн, аял киши өзгөчө. Аялдын милдети Инстаграмда керели кечке отуруп сабак айтыш эмес. Сабак айткан чоң устаздар жетиштүү. Китептер чыккан. Ошон үчүн аял киши биринчи сулуулугун, ажарлыгын, ысык мээримин балдарына, күйөөсүнө көбүрөөк арнаса, анан атайын ошол жаатта окуган устазалар бар туура. Жашоодо дагы күйөөсүнүн да кызматын кылган, Кудайга шүгүр, сөзү да ордунда. Мейли андайлар, бирок шарты менен айтсын, бирок бардыгы эле эмес. Этият болуш керек.